Ovada London BBC саламатсыздарбы, эл аралык жана спорт жаңылыктары менен тааныштырып бермек максуду. Италиянын өкмөтү коронавирустун жайылышын токтотуу үчүн саякаттоого жана көп эл чогулган иш-чараларды өткөрүүгө тыюу салды. Йемендин бүтпөгөн согушунда өлкөнүн саламаттыкты сактоо системасы кыйроо коркунучунда турат. ЮНЕСКОнун дүйнөлүк мурастар тизмесине кирген имаратта күн кечирүү. Барселонадагы Гаудинин Ла Педрера имаратына баш бактык. Италия коронавирустун жайылышынан улам экинчи дүйнөлүк согуштан бери эң эле катаал коомдук чектөөлөрдү киргизип жатат. Бардык эл көп чогулган иш-чараларга тыюу салынып, тургундарды эшикке чыкпоого үндөшүүдө. Эми италиялыктар саякаттоонун алдында уруксаат алышы керек. Тургундар азык-түлүк сатып ала алат, бирок кафе-барлар эрте жабылып, кардарлар бири-биринен 1 метр аралыкта турушу талап кылынууда. Италияда COVID-19 вирусунан 460 киши каза болду. Вирустун жайылышын токтотууга багытталган чаралардан майнап чыккан жок. Мисалы, Болония кооптуу деп аталган аймактан чыккан. Бирок эми Болония кайрадан кооптуу деп саналууда. Бүгүнкү күндөн тарта бүтүндөй Италияда коопсуз жер жок жана өлкөнүн премьер-министри жалпы өлкө боюнча карантин жарыялады. Мындай катаал чаралар экинчи дүйнөлүк согуштан бери киргизиле элек болчу. Коомдук транспорттор иштеп жатат, бирок премьер-министр олуттуу себеп болбосо тургундарды үйдөн чыкпай турууга чакырды. La decisione giusta oggi Туура чечим үйдө отуруу. Келечегибиз өз колубузда. Ошон үчүн жоопкерчиликтүү болуу керек. Мындан ары кооптуу аймак деген болбойт. Бүтүндөй Италияны коргошубуз керек. Бүтүндөй өлкөдө ээн эркин жүрүүгө чектөөлөр киргизилди. Саякаттоо үчүн жалган себеп айтып, уруксат алгандар жоопкерчиликке тартылат. Мектеп, университеттер апрель айына чейин жабылды. Спорт мелдештери, анын ичинде футбол беттештери толугу менен токтотулду. Италия вирустун жайылышын токтотууну изилдеген лабораторияга айланды. Мындай чектөөлөр Элеонора сыяктуу дарыгерлерге жардам бермекчи. Бул чынында өзгөчө кырдаал. Мени мурда иштебеген бөлүмгө которуп коюшу мүмкүн. Мындай коркунучка мурда туш болуп көргөн эмеспиз. Ошондуктан ага даяр болбой калдык. Европанын эң мыкты саламаттыкты сактоо системасы бар өлкөдө мүчүлүштүктөр табылууда. Бейтапканаларда орун аз калды. Дарыгерлерге эмгек өргүү алууга тыюу салынды. BBC Миландагы дарыгерлердин бирине байланышты. Азырынча вирустун жайылышы жогорку чегине качан жетерин жоромолдоо кыйын. Өлкөнүн эң өнүккөн аймактары дагы кыйынчылыктарга туш болду. Абактагылардын жакындары түрмөгө келе албайт деген чектөөлөр тирешүүгө алып барды. Түрмөдөгү бир нече кылмышкер качып кетүүгө жетишти. 7 киши каза тапты. Бул Италия дуушар болгон кыйынчылыктардын кичинекей гана бөлүгү. Вирус өлкөдө тез жайылууда. Экономика солгундап, эми бүтүндөй мамлекетте карантин жарыяланды. Мунун кесепети оор болору талашсыз. Кытайда президент Си Цзиньпин коронавирус башталган Вухан аймагына барып келди. Бүткүл Кытай боюнча вирус кризиси көзөмөлгө алына баштады. Мамлекеттик массалык маалымат каражаттары президент Си Хубей провинциясындагы бейтапканага барып келгенин маалымдады. Чектөөлөр биринчи болуп Тяньцзянь шаарында алынат. Дүйнөлүк биржалар дүйшөмбү күнү олку-солку болуп калыбына келе баштады. Европа рыногу Азия биржасына жооп кылып 2%га өстү. 6 жылдан бери согуш тууруп келген Йеменде саламаттык сактоо тармагы кыйраганы калды. Өлкөдөгү бейтапкана жана клиникалардын дээрлик теңи талкаланып, 20 миллионго жакын киши дарылана албай келет. Көптөгөн согуш зоналарда иштеген британиялык хирург доктор Дэвид Нот чек арасыз дарыгерлер уюму менен бирге Йеменге барып, тренингтерди өткөрүп келди. BBC'нин баш кабарчысы Лиз Дюссет Хаджа шаарынан баяндайт. Йеменде аман калуунун айласы. Балдар клиникасында күтүп отурган ата-энелер санага баткан. Бул жерге жетип келгенде көңүл бир аз жайлангансып калат. Согуштун айынан бейтапканалар менен клиникалардын жарымынан көбү талкаланган. Күн сайын
Ар бир дарыгер адистешкенине карабастан бардык ооруну дарылашы керек. Йемен дарылап жүрүп, доктурлар кандай оор шартта иштеп жаткандарына күбө болдук. Бүгүн британиялык хирург Дэвид Нот менен Чек арасыз дарыгерлер уюмунун доктору Хестон бул манекенди колдонуп негизги ыкмаларды көрсөтүүдө. Бул йемендик докторлар медициналык окуу жайын аяктагандан бери операцияга катышкан эмес. Кыйынчылыктар көп, бейтаптар көп болгондуктан жетишпей жатабыз. Иш күнү бүткүчө көп иштин баарын бүтүрүүбүз керек. Андыктан кыйынчылыктар жаралууда. Доктор Нот чукул кырдаал шартында иштөөгө адистешкен. Британиянын саламаттыкты сактоо кызматынын дарыгерлери дүйнөдөгү согуш жүрүп жаткан аймактарда, анын ичинде Сириядагы бул клиникада докторлорго жардам берип келет. Йемен дале анын үрөйүн учурууда. Дарыгерлердин бир нече бейтаптар менен алпурушуп жатканы мени таң калтырды. Алар күнүнө 1, 2 же 10 бейтап эмес, кээде 80 адамды дарылайт. Дарыгерлер жетишпейт экен. Согуш жүрүп жаткан жерде ушундай болот тура. Жабдыктардын эскилиги жеткенине карабай, бейтаптарды дарылоодо дарыгерлер колунан келген аракетин жасап жатат. Бул докторлар эл аларга муктаж болуп турганын жакшы билет. Биз аман калгандарданбыз. Элибиздин кыйналып жатканын көрүп жүрөгүбүз ооруйт. Согуш болуп жаткандыктан Йеменде хирургтар, дарыгерлер жана бейтапканалар жетишпейт. Ошондуктан Йеменде калууну чечкем. Йеменде саламаттыкты сактоо системасы кыйроо алдында турат. Докторлар болгон аракетин көрүп, йемендиктерди аман алып калууда. BBC Кыргыз кызматынын берүүсүн көрүп жатасыздар. Жаңылыктар менен тааныштырууну улантабыз. Түндүк Кореянын улуттук маалымат каражаттары өлкөнүн лидери Ким Чен Ын дүйшөмбү күнү артиллериялык машыгууга өзү байкоо салганы тууралуу маалымдады. Анын ичинде жакын аралыкка учкан ракеталар да сынактан өткөнү айтылды. Түндүккө коңшулаш өлкөлөр ракеталар чыгыш жээкте кое берилгенин билдирди. АКШ Пхеньянды өзөктүк куралды жок кылуу тууралуу сүйлөшүүгө кайра чакырды. Facebook менен Twitter демократтардан президенттикке талапкерлигин койгон Джо Байден президент Дональд Трампты колдоп жаткан видеосу жалган деген маалымат чыгарды. Ал видеону Ак үйдүн кызматкери таркатып жиберген. Facebook'та эми ал видеого жалган маалымат болушу мүмкүн деген эскертүү кошулду. Орусия парламентинин төмөнкү палатасы президент Владимир Путиндин 2036 жылга чейин бийликте калуусуна мүмкүндүк берген конституциялык өзгөртүүнү колдоп чыкты. Бул реформалардын натыйжасында Путин 4 жылдан кийин кайра президенттикке талапкерлигин кое алат. Путин соңку чечимди конституциялык сот кабыл аларын жана ал боюнча жалпы добуш берүү өтөрүн билдирди. Ла Педрера имараты Барселонадагы испан архитектору Антони Гауди курган белгилүү имараттардын бири. Көз жоосун алган аталган имаратты көрүү үчүн ал жерге жылына миллиондогон саякатчылар барышат. Бир кылым мурун салынган батирлерде азыркыга чейин адамдар жашап келет. Сырттан караганда Барселонанын негизги көчөлөрүнүн биринде жайгашкан Ла Педрера имараты туристтер агылып келген туристтик жайларда эле көрүнөт. Таштан курулган имараттын дизайны Антони Гаудиге таандык. Бирок көпчүлүк туристтер бул тарыхый жайды 3 аял биздин үйүбүз деп санаарын билишпесе керек. Бул жерде кишилер жашаарын таптакыр билген эмесмин. Бул жерде жашаган жакмак, бирок күндүз эмес. Себеби күндүзү бул жакка өтө көп саякатчылар келет. Балким түндөсү жашай бермекмин. Эмнеге болбосун? Ла Педрера имаратында жашаган 3 жашоочунун бирөөсү жазуучу Анна Виладомио. Ал бул жерге 30 жыл мурун көчүп келген. Бирок ал туристтерге оңой эле көнүп кетпегенин айтат. Башында мен жашаган үйгө ушунча көп турист келгенине жиним келчү. Айрыкча кире бериштеги дарбазадан кирип жатканымда. Себеби бир колумда баштык, экинчи колумда балдарымды көтөрүп түртүшүп кирчүмүн. Бирок эми күзөтчүлөргө, саякатчыларды тосуп алган кызматкерлерге жана туристтердин өздөрүнө көнүп деле калдым. Аннанын батиринин дубалы имараттын жалпы түзүлүшү сыяктуу эле түз эмес. Дубалдары түз болбогондуктан эмеректерди коюу оорчулук жаратат.
Ошондой эле имаратка орнотулган көп камералардан улам Анна өзүн коопсуз сезгени менен ал өзүн дайыма көзөмөл астында тургандай сезет. Жашоом ар кандай көзөмөлдөнүп турат. Мен үйгө кимдер менен келем, маанайым кандай экенине чейин билишет. Өз алдынча жашоо кыйын. Ла Педрера турак жай үй катары курулуп, негизинен батирлери ижарага берилген. Бир кылым мурда бул жерде 120дай киши баш калкаласа, учурда 3 гана жашоочу калган. Андыктан имараттын келечеги кандай болот деген суроо туулат. Чынында олуттуу суроо. Себеби үчөөбүз бул жерде жашабай калсак, имаратка эмне болот? Учурда бош батирлер кеңселерге айланууда. Бул тарыхый жайга жергиликтүү маданий уюм ээлик кылат. Алар бул тургундар узак убакытка чейин турушат деген үмүттө. Бирок уюм имарат келечекте бизнес жана маданий максаттарда пайдаланылышы мүмкүн экенин жашырган жок. Ал убакта Ла Педрерада жашаган Анна жана башка 2 тургундун азырынча Гаудинин эң белгилүү үйүнөн башка жака көчүп кетүү тууралуу ниеттери жок. Антарктикада үстүбүздөгү айдын башында эң жогорку температура катталып 20 градуска жетти. Дүйнөнүн эң муздак континентин байырлаган өзгөчө деңиз жандыктары үчүн бул жагымдуу эмес. Антарктиканын өзгөрүп жаткан чөйрөсүнүн деңиз жаныбарларына тийгизген таасирин иликтеген биолог окумуштуусу менен BBC баарлашып келди. Антарктика жер бетиндеги климаты эң катаал континент. Бул жактагы катуу суукка бир аз гана жаныбар чыдашы мүмкүн. Бирок Антарктиканын экологиясы өзгөчө туруктуу. Бул океан, бирок ал өтө муздак. Суунун температурасы -2 градус. Дүйнөнүн башка тарабы сыяктуу эле Антарктиканын айлана чөйрөсү да өзгөрүүдө. Айрым жерде суу жылып, анда жашаган жандыктар үчүн кыйынчылыктар жаралууда. Айрым Антарктиканын укмуштуудай жаныбарлары бул аквариумдун ичинде. Ал эми Анна Тодхам деңиз биологу. Ал бул жаныбарларды бир канча жыл бою изилдеп келет. Бул жаныбарлардын ичинде сууктан коргогон белоктор бар. Андыктан алар суукка чыдамдуу. Алардын кызыл кан клеткалары башкача, айткандай алардыкы кызыл эмес. Башка жандыктар чыдай албаган суук бул жаныбарлар үчүн жагымдуу шарт. Алар мындай суук шартта кадимки жашоосун өткөрүп көбөйүшөт. Аннага мындай укмуш башкача жандыктар климаттын жылуулануусуна кандай көнүшү мүмкүн деген суроо узатты. Буга абдан кабатырмын. Климаттын өзгөрүп жатканы тууралуу маалыматтардын калп чыгышын, буга кабатыр болбоону абдан каалайт элем. Билесизби, океанда да көп нерсе өзгөрүп жатат. Мында жашаган жандыктар да өтө стресс абалда. Балким сиз мындай бир нече өзгөчө жандыктардын тагдыры тууралуу сарсанаа болушум керек деп ойлонушуңуз мүмкүн. Бирок бул жердеги окумуштуулар азыркы күбө болуп жаткан өзгөрүүлөрдү эскертүү катары кабыл алып ойлонушубуз керек. Чемпиондор лигасы 18 мартка коюлган Барселона менен Наполи ортосундагы оюн жабык эшик артында өтмөй болду. Коронавирус коркунучунан улам Чемпиондор лигасынын 3-чү оюну жабыркап жатат. Буга чейин Парис Сен-Жермен жана Боруссия Дортмунд, Валенсия менен Аталанта ортосундагы оюндар да ушундай өткөн. Италияда COVID-19 вирусу жараткан коркунучтан улам ири спорттук иш-чаралардын баары 3 апрелге чейин токтотулду. Жылдыруулар тууралуу өлкөнүн премьер-министри Джузеппе Конте маалымдады. Ал сунуштарды Италиянын Олимп оюндарынын комитети берген. Ансыз да оюндарды жабык эшик артында өткөрүп жаткан А лигасындагы командалардын оюндары да жылдырылмай болду. Англис премьер-лигасында Лестер Сити 4-0 эсебинде атаандашы Астон Вилланы жеңип алды. 10 оюнда тең бир дагы гол тебе албай келген Джейми Варди пенальти учурунда гол киргизди. Калган голдорду Харви Барнс киргизип берди. Жаңылыктардын соңунда иттердин чана жарышын көрсөтөлү. АКШнын Аляска штатында 1600 километр аралыкка созулган жарыш башталды. Ага 57 катышуучу жана алардын иттери катышат экен. Жеңүүчү Беринг деңизинин жээгиндеги Ном шаарына 8 күндүн ичинде жетип барары күтүлүүдө. Берүүнү жыйынтыктайбыз, аны алып барган Эрмек Максутов болду. Эфирде кайрадан жолукканча саламатта калыңыздар.